аман эсен алга чыгып болуп ажыга кеткен биздин ош шаарынын жамааты келип конуп чыгып атышат. Маанайлары жакшы, Алла Таала ажылыгын кабыл кылган болсун. Булар элге жерге, мамлекетке кылган дуаларын кабыл кылып, бардыгы ушул жерде кылган дуалардын шарафат берекеси менен мамлекетибизде аманчылык, тынччылык болсун. Өзүңүздөр билесиңер, маалымат каражаттарын айтып атат. Күндүн аябай ысыктыгына байланыштуу анча-мынча чектөөлөргө киргизгенге мажбур болдук. Себеби күндүн ысыктыгы 50 градуска чейин жетип, ошол себептен анча-мынча зыяраттарды чектөөгө биз сунуш берип аттык. Жалпысынан Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын штабы, ошондой эле ведомстволук аралык мекемелерден кошулуп, 27 адамдан турган штаб мүчөлөрү ушул зыяратчылардын немесин муктажчылыктарын толугу менен чечип, кызматты өткөрүштү. Алгачкы топ мынакей буйруса мекенине жетип келди. Буйруса жакын күндөрдө Ош шаары, андан кийин Бишкек шаарына чейин биздин зыяратчыларыбыз толугу менен келет. Быйылкы ажыларыбыз жакшы, толук ыраазычылык менен жетип келип алышты. Ош эл аралык аэропортуна Кыргызстандан барган ажылар учуп келдик. Жараткан Аллах Таала жалпы мекендештерибиздин, ибадатка барган мүртугандарыбыздын ибадаттарын кабыл кылсын. Быйылкы ажылыктын өзгөчөлүгү мына ошол алхамдулилла жылдан жылга мына ошол ажылыкты уюштуруу сервиси бир аябай бир жогорку деңгээлге чыгып, бир кемчилдиксиз мына ошо аж аталарыбызга, апаларыбызга, ажы башчылардын кызматы, андан тышкары алардын үстүндөгү мына ошол штаб жетекчилеринин жоопкерчиликтүү бир кылган, уюштурган аракетинин негизинде быйылкы ажылык бир кемчилдиксиз, бир толук аткарылды. Мына ошонун бардыгына шарт түзүп берген мына ошол жетекчилерге, өзгөчө мына ошол диний идарага муфтийибиз баш болгон кишилер бар. Мына ошол жерден биз менен кошо жүрүп, ошол жерлерди текшерип, карап, аябай бир жакшы уюштурулду.